Урматтуу достор, жалпыңыздарга салам дагы бир жолу. Азыр биз силер менен кененирээк отуруп алгыла. Куштун бутуна боо байлайбыз. Атайын мынакей жаңы микрофон алдым. Үнүм дагы сонун угулуп аткан болуш керек. Бул баягы интернетте мода болуп аткан DJI Mic Mini деген микрофондон алдым. Bunun акчасы интернетте 16 000 сом турат. Атайын ушу YouTube үчүн алдым. Азыр кушту бул жака байлап алдык. Биз азыр бутуна боо байлайбыз. Анын үчүн бизге мондой кайыш керек болот. 2 штук керек болот. Экөөнү 2 бутуна байлап, бутуна өтүп кетпеш үчүн азыр бул пресс-чипте байланып турат. Пресс-чип бутты өлтүрөт. Азыр буну кесип алабыз биринчи очередь. Азыр мен силерге көргөзүп берем кандай болуп жасалышын. Так, бул кайышты каерден алабыз деп аткан болсоңор, достор. Бул кайыштарды мен көбүнчө бут кийим тиккен жерлерден алам. Ошол жерлерде кайыш көп болот, оңоюраак табыш. Анткени бут кийимдерди жамаганда, бирдеке кылганда иштетишет буларды. Бул таза кайыш. Кайыш негизи үзүлбөйт. Буну тиштеп дагы эчтеке кыла албайт куш. Анан жумшак дагы болот. Мондой болот. Мынакей. Учунда тешиги бар. Бул тешик жерине жип байлап, 2 бутундагыны бириктиребиз. Мынакей. Шашпа. Көпчүлүгү ушу бутуна байлаганды да билбейт экен, ошол бир көргөзүп коеюн. Мондой кыркып аласыңар. Анан экинчисине байлайбыз. Азыр жерде 4 тешик бар, атайын. Ошол жерде бут кийим саткан жерде тешип берет. Азыр экинчисин тешебиз, кыркабыз. Так. Анан кече түнү мен видео койдум эле. Өтө сонун көпчүлүгү лайк басып, комментарий жазып, сонун колдоп койсуңар. Рахмат чоң. Анан бир жаман комментарий келет арасындачы. Мурдуң быркылдап калыптыр деп, достор. Азыр грипп күчүп аткан маалы туура түшүнөсүңөр эми. Укол алып, лечение алып атам. Болушунча. Мынакей. Мына кыркып алабыз. Бул тешиктер аралыгы ачык болгон үчүн өтө жоон болуп калды. Эми муну кыскартабыз азыр. Куштун бутуна дагы көп мишайт өтө бербей турган, билинбей турган болуш керек да. Bunu kıskart olgandan keyin сонун кылып. Анан достор, мен фотоаппаратка уже тарта баштадым. Бул жагына качественный контенттер чыгат. Болгону бир операторум бошосо, анан ал жагы сонун болмок. Оператор жок, азыр өзүм эле бир жерге жайгаштырып алып тартышка туура келет. Мындай кылабыз. Мынакей. Дагы жоонураак болуп атат, бул жагынан дагы алыш керек. Наркы экинчи бутундагы менен окшош эле кылабыз. Мынакей. 2 боо даяр болду. 2 боо даяр болгондон кийин мондай кылып туруп дайрашып алабыз. Өтө узун да болуп калган болбойт. Анткени учканда мишайт этет. Азыр мына өтө эле узун, шалбырап калат аркасындачы. Ошон үчүн муну кичине кыскартып алабыз. Эки жагы тең болсо өтө сонун болот. Анткени учканда бир бутуна нагрузка келген болсо, буту чыгып кетиши мүмкүн. Азыр бул жапайы көнүшө албай атат.
бутуна байлап алып туруп анан секи кийин колго көндүрөбүз. Биринчи күнү келген күнү эле уйкусу алынды. Ошон үчүн кичине коркпой атат. Болбосо вообще талпына бермек ар жакачы. Макет. Андай кылып 3 күн теш алгандан кийин ол жерден бир эките тешебиз дагы бир жолу. Biz niye ekенин анан айтам. Андай кылып туруп ичинен кыркабыз. Biraz teşhis gerek. Bakın, ondan kırkabız. Bu video dostlar, nege men video çıkaram? Bu kızıkkandırga, жаңы үйрөнчүктөргө. Анан бага көптөн бери багып жүргөн мүнүшкөрлөр, опту бар мүнүшкөрлөр бар. Алар көрбөй деле койсо болот видеолордучу. Себеп дегенде алар менден жакшы билет бүт нерсеничи. Аларга акыл үйрөтө албайм мен. Алар мага наоборот акыл үйрөтүп жарашат дегендей. Ошон үчүн күчтүү мүнүшкөрлөр болсо бага сынап атайлап, кайерин жаңылат экен, кайеринен не то сүйлөп алат экен деп көргөндөн көрө билбей калган жеримди комментарийге жазып койсоңор, мен секин оңдоп кете берем. Мен деле быйыл эми экинчи жыл кетти. Мындай кылып тешик кыла алабыз. Эми бул жагына дагы кылабыз. Жаңы үйрөнүп аткан адам болсо шашпай көрөт да. Анткени мындай информация кыргызчасы жок экен. Жалаң орустар, американецтер жасаган видеолор бар экен. Аларды эми көбү көрө бербейт бизден. Окей. Буюрса бул куштан үмүт өтө чоң. Жакшы ийгиликтерди алып келет деген куш болуп атат. Же куш келгенде эле билинет кандай куш экенинчи. Же паң башыраак болот, же адамга жакыныраак болот. Бул пока жакын экен. Мондой болуп тешкенден кийин достор, мындай бир таяк алып аласыңар. Бул таяк буту менен бирдей размерде болуш керек. Анан бутуна кечке өлчөгөндөн көрү мындай болуп өтөт. Өткөндөн кийин так, ушунча разница бар экен да. Ушунун размерин алып туруп, анан бул жагынан дагы бирөөнү тешесиңер. Азыр мен тешип берем. Так. Дагы бир сыйра көрүп алайлы, кайыш жалко кетпесин. Мен тешсек бул кудай. Азыр көрөбүз достор, кандай болот экен. Эгер тура эмес кырып калган болсом, кайыш жалко болот. Мондой болуп тешилет. Эки штук көрдүңөр, а? Анан туттурсаң. Анан буну достор мындай кылып оройсуңар. Орогондо азыр көрүнүп табы билбейм. Могул жерде башындагыны мияктагы тешикке өткөрөсүңөр. Мондой болуп өтөт. Өткөндө миякта экинчи тешиги калат. А бул тешикке буну өткөрөсүңөр. Мындай кылып өтөт. Өткөндөн болду. Чыкпайт. Оролуп жүрө берет. Буюрса жакшынакай эле болуп калды. Эки бутуна эки жака. Азыр буну чыгарабыз. Экинчисин ушул размерде эле кылып алабыз. Бутун кыйбаш керек. Анан бутуна чыпталып туруп калбаш керек. Кичине айланып туруш керек, нарака берака баскандачы. Азыр экинчисин кыркабыз. Экинчисин да дал ушул размерде эле алып алабыз. Буюрса жакшы эле болуш керек. Бардык жырткыч куштарга деле ушундай эле кылсаңар болот. Бул оңой варианты. Мындан да башка варианттары бар. Бул эң сонун оңой, жеңил варианты да. Буну бутка байлап алгандан кийин анан эртеңден үндөккө үйрөтөбүз. Азыр буну да бир көрүп алайлы. Так.
Мынакей. Буюрса сонун болду. Мынакей. Кеңири айланып жүрө берет. Короче, түшүндүңөр, а? Түшүнгөн болушуңар керек. Мынакей. Мунун могу тешиги, буш жагы муну экинчи тешикке өтөт. Экинчи тешикке өткөндөн кийин ортосу тоголок болот дагы, учундагы тешик калат. Муну кайра буну обратно өткөргөндө уже чырмалышып калат да. Азыр эми секин бутуна байлап көрөбүз. Качпайт деген үмүттөбүз. Тур. Мынакей. Секин өткөрөбүз. Центр. Секин тур. Бир байлап коюн, анан ушул ойдон жүрө берет. Только секирбей тур. Оба. Анакей, сонун болуп калды. Красавчик болуп калдың. Эми муну байлап коелу. Тур. Что-то чочуп атат да. Көрдүңөрбү, жоош турушуңар ала, эчтеке болбой. Түшүнүп атат. Тума жакшы нерсе байлап атат деп. Пресчипке караганда жакшы да бул. Пресчип кыйып, бутун оруп таштайт. Мынакей. Болду, достор. Караңызчы, сонун болуп калды. Эми буга аркасындагы эки бутун бириктирип койгонго мындай неме бар. Кайыш бар бул дагы. Бул кайыштан мындай кырып алабыз. Жолук эко биригет дагы ушуну кармап жүрөбүз. Азыр карап туруңар, муну да көргөзүп берем. Өтөгөн жака. Центр. Так. Көрдүк. Өткөндөн кийин муну хамут менен катырып коебуз. Бул жагын башкача кылсаңар деле болот. Мен ушундай кылгым келди. Окей, болду. Эми бул жагында тоголок кылып коебуз. Ушул жерден кармай турган кылчы. Мындай кылып камыт өткөрүп коебуз. Бул дагы али көп өзгөрөт. Куш жүдөгөн сайын башкача кыла беребиз, удобныйына келгиче. Окей, болду. Центр. Эми мындан жипти кыркып алабыз. Жип болду, кереги жок. Бүтүн алып салайлы. Тур. Кымылдабай тур. Центр. Болду. Бүттү ана. Кечи. Окей.
Урматтуулар, биздин бутубуз, бообуз даяр болду. Красавчик. Сонун болдубу? Oldu. Butunu ötpeyt edim. Hem bul prensipte жака байлап турабыз. Чтоб качып кетпеш үчүн азыр бул опасный моменти. Колго үйрөнүлүк жапайы маалы. Болду, байланды. Анан силерге көргөзө турган дагы бир нерсе. Бул нерсени алып келдим мен. Bunun жакшы жагы баа үйрөтүп атканда жакшы экен. Могул жерге байлап койсоңор, алыска чейин уча берет. Жака чейин кете берет. Күчүктөргө окшотчу. Анан этке чакырып бүткөндөн кийин кайра топтоп аласыңар. Метрдин өзү деле үзүлбөйт дейт. Мен го метрге байлабайм. Бул деле бирок пышык экен. Бирок мен мунун ушуга өткөрөм. Ол жерин чыгарып туруп, ичине өткөрүп, ушул менен үйрөткүчөктү алыстан жакындан тартып турабыз. Анан моундай жип жакшы жагы достор, бул чубашып калбайт. Оңой неме болот. Пресиптен көрүчү. Ошол бүгүнчө айтыла турган нерсе ушинтип опытинкини бутуна ушинтип байладык. Буну берки кичинекей үкүгө байлайбыз. Ага дагы керек. Буну байлабасак, анын канаттарын кыркышка туура келет, качып кетпеш үчүнчү. Канатын кырккандан көрү бутун байлап койгон жакшы. Нар жакта Гриша дагы кыйкырып атат. Гришанын бутуна байлаганыбызга өтө көп болду. Дагы эле чечилдик. Бул кайыш өтө ишеничтүү да. Ошол достор, жакшы эле видео болду деген үмүттөбүз. Дагы жаңылыктарды киргизип турам. Кийинкиде мен силерге үйрөткөндү кантип колго чакырып, колго келип көнүшкөнүбүздү көргөзөм достор. Дагы лайкыңарды аябай тургула. Өт наракка. Оба.